Баяндамачы мен сурам сизге да. Биздин мамлекетте президенттикке канча жаштан жогору болуш керек билесизби? Кандидатурасын коюу. 35 жаштан жогору. Не үчүн ошондой болгон билесизби? Себеп дегенде бул мезгилде ал инсан жетилет, чечим чыгаруу менталдык, интеллектуалдык жактан даяр деген бир тажрыйбасы бар эң башкысы. Ошондо 35 жашка чейинкилер уже жетилбеген жаш деп эсептелинеби? Эсептелет албетте. Баягы адамдын тажрыйбасына чөйрө аралашканына жараша, ал эми ошол мезгилде көбүн эсе чоң чечимдер чыгарууга баягы тажрыйба керек болот. Ошону даярдык процесси деп көбүрөөк айтсак болот деп ойлойм да. Мен айтарым мындай да. Жогоруда айтылып кеткен мен коллегаларыма кошулам. Чындыгында 30 жашты 35ке чейин кылыш керек. Себеби биздин баш конституцияда бар да, башка. Ошого эч кандай мындай карама-каршы келбеш керек да. Карама-каршы келсе, силер бул мыйзамга иштебей калат. 35 жашка чейин деп мен да сунуш берем, биринчиден. Экинчиден, мен бул жерде сиздердин концепциянын баарын карап чыктым. Чындыгында мындай да, биздин азыркы жаштардын жүрөгүндө биринчиден не болуш керек билесизби? Ыйман болуш керек. Адеп, ахлак болуш керек. Ошону мен көргөн жокмун да бул жерденчи. Биздин жаштарыбызды ыйманга, адеп, ахлакка чакыра турган болсок, ошондо биздин жаштарыбыз мамлекетте иштеген болсо, мамлекеттин акчасын урдабайт, бирөөнү алдабайт. Жана ошондой эле өзүнүн карып калган ата-энесин апарып карыялар үйүнө таштап койбойт. Өзүнүн аялына дагы туура мамиле кылат. Аялын таштап койбойт. Балдарын жетим калтырып, жетим балдар үйүнө апарып койбойт. Ошонун баардыгы адеп, ахлак, ыйманда турат. Сиздердин концепцияңарда бул жерде бир дагы мен көргөн жокмун. Не үчүн киргизбедиңер? Бул 8 миллион аз да. Чындыгында мен деле колдомок бир эч болбосо бир 100 миллионго жакын кылып, жаштарды өстүрүү өнүктүрүү десе мен ишенет болчумун. 8 миллион эч нерсеге жетпейт. Чындыгында. Мен сунуш берем. Адеп, ахлак, ыйман киргизгиле. Экинчи окугачы келгенге чейин киргизгиле. Жана ошондой эле сиздер 8 миллион эмес, менин 100 миллионго чейин кылып келгиле. Биз жаштар үчүн бардыгыбыз туура качан гана революция болгондо же бир нерсе болгондо эле, шайлоо болгондо эле биз жаштарды колдонуп калбашыбыз керек. Биз аларга жардам беришибиз керек. Алардын туура жолго, туура багытка алып кетишине биз жардам толук беришибиз керек. Туура азыркы күндүн биз орто жаштарын эч жакка бура албайбыз. Сугарылып калган. Биз келечекте оңдошубуз керек боло турган болсо, азыркы биздин орто жаштарды оңдой албайбыз. Алар уже кетти. Биз келе жаткан жаштарга жакшы тарбия берсек, келечекте ошолор түздөп кетет. Азыр өзүңөр көрүп турасыңар, билип турасыңар, жаш болуп туруп эле зам министр болуп, же болбосо жетекчи болуп келгендер ушу күндө камалып кеткендер бар, башкалар бар. Туурабы? Ошолор неден болуп атат? Адеп, ахлак, ыйман жоктуктан болуп атат. Бул бир эле мыйзамда эмес, бул Аллахтын алдында бул күнөө иш дегенди билбей калат. Кыргыз эмес, биздин көптөгөн жаштарыбыз киргиз болуп калды. Ошолорду мен сизге кат түрүндө жиберем, ошонун баарын кошуңуздар. Биз жаштарды колдошубуз керек, чындыгында. Бирок минтип колдошубуз керек. Сиздердин бул жериңиздерде эч нерсе бул 8 миллион же нарака болбойт, же бир жабы болбойт. Эч нерсеге